Жалал Абад шаарындагы Родниковый көчөсүнүн балдары 2 күндөн бери сырттан үйгө киргиси келбей шаттуу ойноп жаткан кездери. Анткени аталган көчөгө асфальт төшөлүп, наристелердин ойногонуна да ыңгайлуу шарттар жаралган. Курорт аймагына караштуу Родниковая көчөсүндө узуну 135, турасы 4 метр болгон жолдун асфальттоо иштери бүткөрүлүп, учурда балдар топторду, оюндарды кенен ойношууда. Бул жерде мине албаган болчубуз. Баардык жер мындай таш болчу, эч ким мине албаган болчу. Азыр жакшы мине турган болуп калды. Учуп роликтер, самокаттар. Бул жерде мурда таштар көп болчу, роликтер тебе албайт болчу, жамгыр жасап буттарыбызды ылай болчу. Азыр асфальт коюп жакшы ойноп калдык. Аталган көчө курортко жакын жайгашкандыктан жаан-чачын жааган малды ылай каптап, суу сүргүнү үйгө чейин каптап келчү. Андайда тургундарга кошумча түйшүк жаралып келген. Эми алардын баары артта калды деп турушат. Ылай бул көчө болчу да, мындай. Балдар мектепке барганда ham кыйналат эле. Азыр жакшы мына адыл депутатыбыз анан мэриядан кылышып атат. Рахмат ошолорго чоң. Родниковый көчөсүнө асфальт төшөө үчүн Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан акча каражаты бөлүнгөн. Жалал Абад шаарынын Родниковый көчөсү бир нече жылдан бери асфальт жок. Элдер, тургундар аябай кыйналып жашачу. Ушул былтыр мына депутатыбыз демилгелеп, ушу проектке киргизип, каржылап, проекттен анан акча бөлүп, ошол бизди эң биринчи көтөргөн тургундар көтөрүп, депутат кабыл алып, ушу депутат ушу жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүп берели деп ушу жолду асфальттап атабыз. Бул 1,5 чакырым көчөнүн узундугу. Ошого кечээден баштап асфальт төшөп атат. Ушу мэриянын кызматкерлерине, мэрге анан ыраазычылык беребиз, тургундардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Көчөбүз жакшы болуп калса, жылдан жылга жылыш бар, Кудай кааласа. Бул аймакта 200га жакын турак жай орун алган. Жалал Абад шаардык жол башкармалыгы тарабынан шаар ичиндеги ички көчөлөргө кезек четкен. Алдыда дагы Банный көчө, Спутникте 2 көчө бар дагы, домдордун асты 17-дом, 14-дом, сайттын жанындагы жол, Пионерский көчө бар. Сайдулла Акбаров деген көчөлөр бар. Быйылкы жылда да буйруса аткаруу иш планында да турат да. Жалал Абад шаардык мэрия тарабынан болуп атат, шаардык жол башкармалыгы тарабынан болуп атат, каржылоо жагы ошо мэрия тарабынан каржылоо болуп атат да. Жолдун узундугу 135 метр, турасы 4 метрге асфальт төшөлүү жумуштары аткарылат бүгүнкү күндө. Бул жылкыга пландалган шаар аймагындагы ички көчөлөрдү асфальттоо иштери дээрлик аяктоо алдында турат. Кала бюджетинен ички жолдорду оңдоп түзөөгө акча каражаты бөлүнүп, жашоочуларга шарт түзүү жагы да колго алынган. Элиза Жолтоева, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.